Дили бир улуттук Ошто бүгүн улуттук оңгудан глобалдык келечекке аттуу эл аралык илимий практикалык симпозиум болуп өттү. Иш-чара Кыргыз Өзбек эл аралык университетинде уюштурулуп, ага түрк дүйнөсүнүн бир катар өлкөлөрүнөн белгилүү окумуштуулар жана манасчылар катышты. Симпозиумга Түркия, Казакстан, Өзбекстан, Азербайжан жана Кыргызстандын илимпоздору, Ош шаардык мэриясынын өкүлдөрү, белгилүү манасчылар жана Кыргыз улуттук манас театрынын жетекчилиги катышты. Абдан ушундай адамдык бийик сапаттарды өзүндө алып жаткан жаштарды тарбиялоо ушул жерде. Иш-чара манас эпосу жана илимпоздордун эмгектери коюлган китеп көргөзмөсү менен башталды. Жыйындын жүрүшүндө президенттин улуттук тем, дүйнөлүк бийиктик концепциясы, улуттук нарк жөнүндөгү жарлыгы жана мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча программа илимий негизде талкууланды. Илимпоздор элдик мурастарды заманбап шартта өнүктүрүү, тилдик байлыктарды санариптештирүү жана жасалма интеллекттин ролу тууралуу жаңы сунуштарын ортого салышты. Türk dünyasında kılımlar boyu biz ata babalardan kalgan nark dövlöttөрүбүздү internet doğrunda kantip mындан ары кийинки муунга өткөрүп беребиз деген чоң суроонун айланасында чогулуп атышат да. Алар буга чейин ушул Türk dünyasындагы улуу дөвлөттөрдү кантип сактоонун тегерегинде илим иштерди жүргүзгөн, өздөрүнүн аналитикалык программалары бар. Ушул тыянактарга таянып бүгүнкү күндө ушул жерде түз отуруп өздөрүнүн ачык бир диалогун жүргүзүшөт. Ушу билим берүү, агартуу, маданият, социалдык тармактардын бардык жагдайында ушул айтылган бүгүнкү окумуштуулардын чечимдери, тыянактары, илимий сунуштары эске алынып, мамлекеттик деңгээлде бир программалар иштелип чыгып, ошол бүгүнкү күндө өзүнүн пайдасын берет деген үмүттөмүн. Энд мындай симпозиумдардын бизге берери өтө көп. Себеби халкаралык деңгейде тәжірибе тарату мақсатында бір жағында келіп отырмын. Екінші, осындай шараға қатысу мен үшін үлкен бақыт. Симпозиум аралаш форматта өтүп, илимпоздордун баяндамалары жаңы көз караштагы идеялары сунушталды. Айрыкча манас эпосу жана манасчылык өнөр панелдик отурумда манастын бириктирүүчү күчү жана улуттук нарктын мааниси кеңири талкууланды. Манастын деңгээлинде түрк тилдүү элдер эле эмес, кыргыз элинин деңгээлинде биз таанытылган эмеспиз. Ошону бүгүнкү бийлик жетекчилиги урматтуу президенттин колдоосунда Манас академиясы ачылды, Манас театр ачылды. Манасты бала бакчадан, мектептен, университеттен керек болсо, абактарга, түрмөлөргө чейин барып азыр иш-чара өтүп атат. Качан абактарда, түрмөлөрдө 1000 деген жазасын өтүп аткан мекендештерибиз Манаста уран чакырчу эле, системадан баш чыкчу эмес да. Мына ошондой жагдайда Манас идеология экенин мына мамлекет колдоо ачып берген Манас театры 3-4 жылдын ичинде 52 мамлекетке баруу менен ошол жактагы жигердүү иш-аракеттеринен далилдей алдык. Дагы бир мисал, биз араб менен маданияты менен исламды каршы коюп келебиз Манасты. Болбосо биз билген Курандагы Ихлас сүрөсүнүн кул халохат Аллаху самат ла милат вала милат вала мекулла куфанахатты кыргызча Алла тааланын атасы жок, апасы жок деп гана которуп келгенбиз. А ушул нерсени Манаста Туду деген эне жок, туш келиш неме жок, тудурду деген ата жок, тууралыгында ата жок, өзүнөн калган урук жок, 18 000 ааламда Кудайдан өткөн тунук жок деген улуу сабагын Ихласты 150 жыл мурда, 200 жыл мурда манашылар Манастында айткан. Ошон үчүн биздин балдар исламды алган. Ошентип бүгүнкү симпозиум улуттук мурастарды жаңы технологиялар менен айкалыштырып, түрк дүйнөсүнүн ортосундагы маданий кызматташтыкты бекемдөөгө жана дүйнөлүк деңгээлде таанытууга карата кадам болду. Ошол эле учурда жаштарга дөлөттөрдө манас эпосун жайылтууда жасалма интеллектти аралаштыруу идеясы бышыкталды. Асылбек Тагайбек уулу, Азам Бузриков, Ош жаңылыктары.